Айбек Карымов Элмирбек Иманалиевди кайсы оорукана албай койгондугу боюнча чындыкты айтты. Элмирбек Булбулумду кимге арнаганын Айнур Турсунбаева ачыктады. Аваз Акимов кызы менен сейилге чыкканы көпчүлүктүн көбүн кубандырды. Саламатсыздарбы мекендештер, шоу-бизнес жаңылыктарынын көрөрмандары, биздин каналга жазылып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Белгилүү оончу жана аткаруучу Айбек Карымов өзүнүн Facebook'тагы баракчасына Элмирбек Иманалиев боюнча өзүнүн пикирин жазган. Элдин баары эле эки жүздүү болуп калганбы? Элмирбекти спецбольница албай коюп 2 саат машинеде жүрүп калдым деп мага деле айтышкан. Баары актанып башташты го деп багынан жарылды. Кубат Болотканов журналисттерге интервью берип, Элмирбек Иманалиевди шаардык ооруканалар албай койгон деп айтканы коомчулукта кызуу талкуу жараткан. Көп убакыт өтпөй эле Мирлан Самый-Кожо өзүнүн Facebook'тагы баракчасына Элмирбек Иманалиев тууралуу окуяны баштан аяк жазган. Ал эми Элмирбектин шакирти Асылбек Маратов Мирлан Самый-Кожонун айткандары туура экенин кошумчалаган. Ошондой эле ал мурун айтылган сөзүмдү эмоцияга алдырып алгандын маалымат агенттигине маек берип жатып билдирген. Казак акыны Айнур Турсунбаева социалдык баракчасына Элмирбек Иманалиевди эскерип көңүл айтууну жазды. Элмирбекти акынынан айрылып, аза күтүп жаткан боордош кыргыз элине жүрөгүм эзилип көңүл айтам. Элмирбек менен 96-97 жылдардан бери айтыштарга бирге катыштык, дос болдук. Жеңишбек Элмирбек экөө мага каршы чыккан күндөр болду. Чамам жетпей калабы деп Жеңишбекти жетелеп келипсиң деп тамашалашканым эсимде. Кайран күндөр ай, ооруп 47 килограммга чейин арыктап, айтыштан да алыстап калган элем. Сахнада үнүм чыкпай калган кезимди көрүп жанып турган Айнур кайда кетти деди. Кийин Таразга бир айтышка келгенде үйгө атайын келип мага комузун белекке берип кетти эле. Арадан 1 жыл убакыт өткөндө Астанада айтыштык. Ошол кезде Айнур сага арнап ыр чыгардым деп Булбулумду сахнанын артында комуз менен ырдап берди. Муңдур, жүрөктү козгой турган ыр, жаштык кезди эсиме салчур деп жазды Турсунбаева. Белгилүү ырчы Аваз Акимов жазда кичинекей кызы менен сейилге чыккан сүрөтүн бөлүштү. Бир айдан бери карантинден бүгүн сейил дегени кызым экөөбүз чыктык. Эшик жапжашыл болуп калыптыр деп жазды социалдык тармактагы баракчасына ырчы. Ырчынын күйөрмандары аталган сүрөткө 20 миңден ашык жактыруу белгисин басышты. Белгилегече кыргыз эстрадасындагы жылдыздуу түгөйлөр Аваз Акимов менен Айдана Дека 2019-жылы март айында баш кошушкан. Жыл жаңырганда кыздуу болушуп, атын Ариана коюшуп, март айында жентек той беришкен.